Салам қыздар, мынакей мен сіздерге Фаберликтен измельчительный ұсыныштап көрмөкчүмүн. Мынакей сіздер көрүп аткандай эле мына 3 бычагы бар. Мен азыр пияз майдалап жатамын. Мынакей пиязды салабыз. Кадимкидей эле бөлүп алдым мен. Даже майдаларын тоголгунча эле салып көрүп атамын. Мынакей бул кимде ким манты, санса жана дагы пиязды майдалай турган кандай эле тамактарды жасай турган болсо кайгылыңыздар. Мынакей мына жерин туштап салып 5 ток кичине күч керек болду. Минутта боюнча минутта эле сиздерде уже пияздар майдаланып калат. Көрүп атасыздар все бүттү. Көрүңүздөр пиязыбызды. Мына дагы өтө майда кылам дей турган болсоңуздар кайра дагы жабабыз дагы. Кайра дагы коебуз. Мынакей болду. Заматта биздин пиязыбыз даяр. Көрсөңүздөр болот. Мынакей бычагын алып көрсөтүп атам. Өтө майда болуп калды. Көрүңүздөр мынакей майда. Даже суу да чыгып кеткен жок пияздын. Көргөндөй көзүңүздөр деле ачышып отурбайт. Мына ушинтип ушундай товарларды, сон товарларды сатып алсаңыздар болот. Болгону 1,5 миң. Эгерде катталып ала турган болсоңуздар 1200 сомго келе турган товар.